10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүлдү. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровго шайлоочулар 79%дан ашыгыраак добуш беришкен. Ал эми президенттик башкарууну тандагандардын жалпы саны 80% болгон. Парламенттик башкарууну колдогондор 10%ды түзгөн. Президенттик республика үчүн 1.147.462 добуш берилди. Парламенттик республика үчүн 155.185 добуш берилди. Бардык варианттарга каршы 63.114 добуш берилди. Президенттик республика үчүн пайызынан 80% бүтүн 197% болду. Парламенттик республика үчүн 10,95%. Буга чейин бир уч саясий топ өздөрү жазган баш мыйзамды калкалап, парламенттик башкаруу менен гана кетсек, өлкө гүлдөп өсөөрүн айтып, президенттик башкарууну тандасак Түркмөнстанга айланабыз деп ач айкырык салып келишкен. Бирок шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү парламенттик башкарууну каалабай тургандыгын референдум аркылуу тастыкташты. Келген элдердин 80%-тен ашыгы президенттик башкарууну туура көргөнү, демек биздин улуттук табиятыбызга ушул саясий ыкма башкаруунун жолу туура экендигин көрсөтүп атат да. Бирок бул жерде жана конституцияга жол берип атабыз дегендерге бир жооп да. Коомчулук парламенттик башкарууда депутаттар элге отчет бербестен өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, жогорку кеңеш эл мүдөөсүн аткарган орган болбой эле партиялар өздөрүнчө бизнес схема түзүп алышкандыгын билдиришти. Ошондой эле жоопкерчиликти бир кишинин мойнуна илгенде гана элдин көйгөйлөрү эртерээк чечилет деп кошумчалашат. Парламент өзү бизнес болуп калды. Депутаттар голосторду сатып алып атат элдерден. Ошентип отуруп, мамлекеттин түйүнө жетип, туңгуйка алып келип каптады. Мыйзам боюнча, ошол конституция боюнча бир дагы же жогорку кеңеш жооп бербейт. Ушул убакка чейин бир дагы президент жооп берген жок, же өкмөт башчысы жооп берген жок. Мынакей жоопкерчилик жок. Ал эми азыркы референдум боюнча президент жооп берет. 2010 жылдагы апрель окуясынан соң өлкөдө референдум болуп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасына бет алган. Бирок 10 жылдан бери парламент өз вазыйпасын аткарбастан 120 депутат кресло бөлүштүрүү, бизнесин коргоо менен гана алек болуп, эл күткөн ой максаттар ишке ашпай калган. Коомчулукта кечээги болгон референдумда парламенттик башкаруу өлкөнү туңгуйка алып келээрин аңдашып, президенттик башкаруу формасын тандап алганы бекеринен болбосо керек. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.